Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев, башкы прокурор Курманкул Зулушев, ички иштер министри Улан Ниязбеков жана президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсаттар Сыргабаев Аксай районунун жергиликтүү тургундары менен жолугушуусунда да жол көйгөйү айтылып, бул багытта иштер жүрө тургандыгы билдирилген. Учурда жолдун айрым бөлүктөрүн асфальттоо жүрүп жатат. Бул жол 12 жылдан бери каттайм, Шамал Сай ушу таш көмүр. Бул жол өмүрүндө болбогон. Карабагандагы бирөө. Мына эми молодец жаңы начальник келиптир. Эми муногу Майлисайдан нарагын кылып берсе, андан да рахмат болчу. Аягына машина жүрүп болбойт. Жөө митсең качасың ушу. Рахмат ушу жолчуларга. Союздун учурунан бери кароосуз калган бул жолдор жамала берип, тамтыгы чыгып кеткен эле. Жолдун оңдолгонуна кубанган эл, жолдун Үчкоргон Майлисай бөлүгү да тез арада оңдолсо жакшы болмок деген тилегин айтышат. Жолдошбек Хайдаров өз машинасы менен асфальт ташып келип жардам берүүдө. Шап жакшы, күнүгө 2 рейстен кылабыз, 25 тоннадан алып келебиз. Жакшы. Селерге убагында берип турат. Жумуш жакшы эле жүрүп атат. Жакшы азыр. Атайын өз үстүн жерде жардамга келдим. Иштин сапаты бул жолчулардын колунда күн кайнап турган ысыктарда иштин ыргагы токтобой кызуу жүрүп жатат. Кербен таш көмүр трассасында 4 километр жол асфальтталат. Учурда асфальт басылып жаткан жолдогу асфальттын калыңдыгы 7 сантиметрден туурасы 7 метрден болуп, иш сапаттуу жүргүзүлүүдө. Кудай буйруса жакында бул ишти аяктап, Авлетим айылына өтөбүз дейт жолчулар. Күн ысыкты иштейбиз. Бирок действительно ысык, бияктан 120 градус ысык, бияктан 45 градус ысык. Şu ишибиз. Быйыл эми айлыкты көтөрөт деген али көрөбүз. Эмки жылдан көрөбүз, канча көтөрөт, кандай болот. Ал жакшы. Мына 3 километр басып койдук. Да 2 километр басып атабыз. Быйылкы жылда 31 километр жолду асфальттамакчы. Анын ичинде Сары Челек, Жергетал, Авлетим жана Кербен шаарларында 1-2 километрден асфальт болуучу жолдор бар. Буйруса бул жерди дагы 10 күнгө калтырбай бүткөрүп пайдаланууга беребиз деген ишенимдери чоң. Мына ушул жолдорду асфальттоо иштери башталды. Бул негизинен быйылкы жылда 34 километр жол каралган район ичинде. Азыр ушул жерде асфальттоо иштери 4 километр жол асфальттоо иштери жүрүп жатат. Бул 4 километр жолдун 1,5 километри азыр ушул убакта бүтүп колдонууга берилди. Калган жолдор уланууда. Ушул убакка чейин бизде күйүүчү май, финансы каражаттары жетишпегенден улам ушул убакка чейин токтоп келген. Азыркы убакта баары жетиштүү, жакшы иштин жылышы алдыга жакшы эле жылып атат. Жол экономиканын кан тамыры. Жолуң жакшы болсо, ишиң да жакшы болот. Андыктан президент да жолдорду жакшыртууга өзгөчө камкордук көрүп жатат. Жакынкы жылдарда жолдор оңолуп, экономика жакшырат деген изги тилекте турганыбыз жакшы. Тагайбек Акматов, Абдымомун Калбаев, Нурболот Мамбеталиев, Аксай району.